Рахмат, саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Мен бүгүн көтөрчү маселем бул ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение деп ушул аялдардын муктаждыгы боюнча айткым келет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун статистикасы маалыматы боюнча бүт дүйнө жүзүндөгү ошо үй бүлөлөрдүн 8% тукумсуздукка кабыл болушат экен да, балалы болушу албай. Кыргызстанда ошол статистика боюнча 15% ар бир ушу үй бүлөдө ошондой чоң көйгөй бар. Ушул маселе боюнча көптөгөн үй бүлөлөр $3000 тегерегинде акчасын коротушуп, Алматага, Казакстанга, Россияга жана башка Кыргызстанда, Бишкектеги клиникаларга кайрылышат. Мына Россия, Казакстан көптөгөн өлкөлөрдө ошол үй бүлөлөргө жардам көрсөтүү каралганда, ошол саламаттык сактоо министрлиги тарабынан, өкмөттөн, ФОМСтан, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонддорунан квота бөлүнүп, өзгөчө ушул социалдык жактан аяр үй бүлөлөргө акча каралып турат да. Ушул нерсе биздин саламаттык сактоо министрлигинде эч кандай ушул маселе боюнча каралган эмес. Ошондуктан мынакей диализ боюнча муктаж болгон ооруларга жакшы эле мындай жардам көрсөтүлүп атат жакшы деңгээлде. Ушул нерсени дагы эске алып, бир кандайдыр бир сумманы компенсация кылуу боюнча маселени карабасак болбой калды. Абдан ушул кыйналган үй бүлөлөр көп болуп атат да. Экинчиден, экинчи маселе ушул жылды балдарды коргоо, санариптештирүү жана региондор өнүктүрүү боюнча дагы жыл деп президентибиздин приказы менен кабыл алынды. Ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар боюнча айткым келип жатат да, жылдан жылга саны Кыргызстанда өсүп атат. Анан реабилитация борборлору бизде жок эсе да. Чоң шаарларда, Ош шаарында, Бишкекте бар, бирок райондордо, чоң райондордо, район борборлорунда же болбосо шаарларда дагы жетишсиз болгондуктан ушу балдардын көпчүлүгү, оорулуу балдар көпчүлүгү тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлбөгөндөн гана алар ошо оорулары аябай мындай өмүр бою кыйнап, аларды мындай жакшы бутка кое албай жатат да. Ошондуктан ушул жылды эске алуу менен балдарды коргоо жылы деп ушу өкмөт акча бөлсө, ошо реабилитация жасоо боюнча, жардам көрсөтүү боюнча жана ошол балдардын жашоосун жеңилдетүү боюнча бир борборлорду ачканга акчаны караштырып берсе, ушул маселени Алмаз Ахунжанович карап, эске салып, бир бизге маалымат берип койсоңуз, чоң рахмат.